Айдоочу Айым Гүлбарчын Темирбердиеванын жумушу эртелеп мына ушундай шартта башталат. Кардар кабыл алып, алардын айткан дарегине жеткирүү анын милдети. Алгач унаасын тазалап, күйүүчү майын толуктап, Айтор жумуш убагында ыңгайсыздыктар жаралбаш үчүн даярдык көрөт. Алло, саламатсызбы, такси? На Салиева лицей, Грензаводто. Азыр 1 минутта барып калам. Карманыбыздын жумушун чагылдыруу үчүн аны менен бирге сапар тарттык. Жүргүнчүлөрдү кабыл алып, өз дарегине жеткирип, жумушун аткарып жатты. Анын айтымында көпчүлүк жарандар айдоочунун аял болгондугуна таң калышса, кээ бирлери унааны кандай башкарат деп чоочулашат дейт. Жакшы иштесең болот. Клиенттер ар кандай болуп калат, кээдилер таң калышат, биринчи жолу сизге чыгып атабыз, аял кишиге биринчи жолу чыгып атам деп таң калгандар да болот. Сүйүнгөндөр да болот, арасында жакшы болду аял киши экенсиз дешип. Аябай эме көп бизге, спрос көп, чакыргандар көп. Көбүнчө балдарды ташыйбыз мектепке, эртең менен мектепке жеткизебиз, бала бакчаларга жеткизебиз, жумушка шашкандарды жеткизебиз, эртең менен шашылышып эме кылышат, ошолорду өз убактысында жеткизгенге аракет кылабыз. Силер такси чыгасызбы? Гүлбарчын Айымдын өзүнүн кесиби дарыгер, бирок ал жумуштун иш графиги туура келбегендиктен айдоочулук ишти тандаган. 2 баласын жалгыз багып, аларды баардык нерсе менен камсыз кылып, Айтор баарына жетишет. Мындан сырткары карманыбыз өзүнүн чакан жумуштарында ишке ашырууга жетишет. Айдоочу болуп иштеп баштаган учурда туугандары каршы болуп, кооптонушканын да жашырган жок. Мен такси кызматына иштейм деген оюмда жок эле. Кийин эле ошол өзүм баламды, кызымды көбүнчө жеткизем да садикечи. Андан кийин ошол жактан көптөн сурап калышат. Анан ушундай бизде сизге айтсак болобу, жеткизип койсоңуз болобу деген эле нерселерден мындай башталып кеткен да. Анан негизи өзүм машина айдаганга аябай кызыгам да. Машинанын биздин үйүбүздө баары эле айдоочу. Апамдан башкасычы. Атам айдоочу болгон, 2 агам бар, алар да айдоочу, үйдө эжем бар, мен бар, баарыбыз эле бирден машинага минип айдоочубуз да, мындай кызыгабыз да. 2 баланын багышы жок, оор деле эмес жумушум. Бала бакканга эми ошолордун келечегин ойлоп аракет кылып иштейбиз да. Эртеңки күнү ушундай жакшы жерде окуса, жакшы жерде билим алышса балдарым депчи ошо аракет кылам. Сиздики 60 болду, 70 да. Айдоочу Айым бир уул бир кызын мына ушул адал эмгеги менен окутуп багат. Тагыраагы тапкан каражаты үй бүлөсүн камсыз кылууга жетет. Айтымында жумуш жок деп отурган аялдар болбошу керек. Ар бир аял өзүнүн кызыккан жумушу менен алек болсо, стресстен да алыс болорун кошумчалайт. Тиричилик кылууга аялдар табиятынан эле зирек келээрин баса белгилейт. Альфия, мен келдим. Жумуш бүткөн соң аны үйүндө уулу менен кызы күтүп алат. Балдарын окутууга, аларды тарбиялоого, үй жумуштарын аткарууга жетишкен айдоочу Айым өз жумушун сүйүү менен аткарат. Ал эми маалыматтарга таянсак, айдоочу айымдардын дээрлик көпчүлүгү эреже бузбагандыгы айтылып келет. Жалгыз боо эне жөн эле отуруп калбастан мына ушундай аракеттер менен башкаларга үлгү болуп, өз алдынча дагы жумушун өркүндөтүү үчүн кошумча бизнестерди ачуу планында бар. Бана жейсиңби? Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Мирбек Кунубаев, Ынтымак.